Саламатсыздар, урматтуу мекендештер, урматтуу достор. Биз азыр Билим берүү министринин астында турабыз, Кыргыз Республикасынын. Себеби бул жерге келгениздин себеби мен жанымда турган бул ата-энелер IQ деген жеке менчик мектеби бар экен. Бишкекте жана Токмокто. Ошол IQ жеке менчик мектебинде окуган ата-энелердин балдары ушул жерде окуп, ушул жерде мына 25 май окуу жылы бүткөндөн кийин булар экзамен тапшырып, эми аттестат алабыз деген кезге келгенде бул балдардын аттестатын бербей, Билим берүү министри лицензияңарды башкача кылышып келишиңер керек, анан кийин дагы бир жыл окушуңар керек дегендей проблема көйгөй жаратып тур да. Бул жерде биздин тура түшүнөбүз эми, биз билебиз эми. Ооба. Билим берүү министри жаңыдан келди, мындан жарым жыл мурун Иманалиев Каныбек Капашович. Сиз жылдын аягында реформа баштаганыңыз бул туура эмес болуп калат. Себеби дегенде буга чейин бул мектептин окуучулары мындан бир жыл мурун дагы ошол мектепти бүтүп, бүгүнкү күндө жогорку окуу жайларында билим алып аткан кез экен. Анан быйылкы экинчи окуу жайын бүтүрүп, эми дагы аттестат алабыз дегенде, жок, силер дагы окушуңар керек, же башка лицензия менен келишиңер керек дегениңиз сизге туура эмес болуп калат да. Себеби дегенде бул ушунча окуучулардын тагдырына, келечегине балта чабып аткан сыяктуу болуп калып атасыз, урматтуу Каныбек Капашович. Ошондой эле мына жерде ата-энелердин психологиялык жактан буларга дагы сиз удар кылып атасыз да. Анда эмесе биз ата-энелердин өзүнөн да угалы бул боюнчачы. Сиз өзүңүз айтсаңыз, өзүңүз таанышып берсеңиз. Мен Осмоналиев Мелис, ошол IQ орто билим берүү мектебинин, жеке менчик орто билим мектебинин ата-энелери бул жерде 4/1 чогулуп отурат. Ошо кайрылуу жасайлы деп атайын сиздерди чакырганбыз. Биздин кайрылуубуздун себеби урматтуу Садыр Нуркожоевич өлкө башчысы жана Акылбек Жапаровго кайрылат элек. Биздин балдар бир жылдан бери окуп, аттестаты даяр болуп, ОРТларын тапшырып, чоң окуу жайына дагы институтка, кээ бир университетке тапшырышты. Экинчи турубуз башталды. Уже биринчи турда өткөн балдарыбыз бар, экинчи турда да өткөндөрү бар. Ошонун баардыгы эми ушул аттестаттын айынан окуй албай калып атат. Же кайрадан башынан 11 классына барып окуй албай калганы жатат. Ошол жагына жакшылап көңүл буруп коюңуздарды абдан өтүнөт элек. Бул жерде биз эле жаңгыз эмеспиз. Бул жерде жана жогоруда айтпадым, 4/1 деп канчалаган ата-энелер бүт ушул балдардын аттестатын күтүп отурган эмгиче жок болуп атат. Түшүнүктүү. Сиз аты жөнүңүз? Жанышбаева Айгүлем. Мен да ушул 84 баланын бир ата-энеси болом да. Биздин ушул балдарыбыз бир жыл бою эмгек кылып окуп, ушул окууну бүткөндөн кийин бир жогорку окуу жайга өтөйлү деп ой максаттарды койду да, балдарчы ошол пландары, үмүттөрү, эмгеги талаада калып атат да. Биздин бир гана эле суранычыбыз, Садыр Нуркожоевич, биздин ата-энелердин балдарыбыздын колуна аттестат карматып койсоңуз эле, калганын министерство, частный жана мектеп өзлөрүнүн проблемаларын чечип алса жакшы болот эле. Түшүнүктүү, рахмат. Так, кандай сиз дагы айтып койсоңуз? Сарсенбекова Нагиба. Уважаемый Садыр Нуркожоевич, мы родители учеников УВК IQ. Просим вас разобраться в нашей ситуации. Мы не можем получить аттестаты. Наши дети учились с утра до вечера, сдавали все экзамены, ОРТ, НЦТ, но Министерство образования запретило выдать нам аттестаты на основании того, что у школы нет лицензии. Но у школы есть лицензия, есть аккредитация, свидетельство, все есть. Все документы предоставили, комиссия все это проверила, но решение о выдаче аттестата так и не вынесли. Просим вас разобраться в этой ситуации. Саламатсыздарбы? Мен Анара Кенжебековнамын. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушул балдар аябай эмгектеништи, мээнеттеништи, бир жыл окушту, 6 күн катар менен окушту, 6-чы күндөрү да окушту. Эми мына аттестат алам деген убакта экидөө чабышса ортодо чымын өлөт болуп, Билим берүү министрлиги менен ушу IQ мектебинин ортосунда келишпестиктин азабынан биздин балдарыбыз аттестат ала албай жатат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, ушул балдардын тагдырын талкалабай, ушу ата-энелердин көз жашын көлдөтпөй, ушу балдарыбыздын эмгегин баалап,
Ошо аттестаттарын берип койсоңуздар деп ата-энелердин атынан өтүнөт элек. Ушу канча күндөн бери барбаган эшигибиз, какпаган эшигибиз калган жок. Билим берүү министрлигине мына биринчи күнү келгенде бизди 8 саат күтүрүп коюп, даже ата-энелерди тоотпой чыкпай да коюшту. Эми болсо монтип балдарыбыз көз жашын көлдөтүп отурушат, аттестаттарын ала албай. Сиздерден чоң өтүнүч ушул балдардын аттестатын берип коюп турган билим берүү министрлиги менен IQ мектебинин ортосундагы разборка боло берсе, бирок ага чейин биздин аттестатты берип койсоңуздар абдан өтүнөт элек ата-энелердин атынан. Рахмат. Сиздин аты жөнүңүз? Менин атым Чомоев Арстанбек. Мен урматтуу Садыр Нуркожоевичке кайрылып кетет элем. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушул балдардын келечегине балта чаптырбаңыз. Каныбек Капашевич деген ушу балдардын канаттарын кыкканы жатат да. Ушуга сиз жардам бериңиз, ушу балдарга аттестатты бердириңиз. Сизден гана үмүтүбүз бар. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, биздин барбаган жерибиз калбады уже. Айласыздан, аргасыздан сизге кайрылууну чечтик. Ушул 84 баланын эмесине, келечегине көңүл буруп, биздин эмебизди туура чечим чыгарып бергенге жардам берип койсоңуз. Рахмат. IQ жеке менчик мектебинин куратор экенсиз. Сиздерде кандай, эмне үчүн мындай көйгөй жаралып кетти, ошол боюнча айтып берсеңиз. IQ жеке менчик мектеби боюнча буга чейин дагы берген маектеримде, интервьюларымда айтып келгем. Азыр эми менин колумда турат, сиздердин баягы Минюстан берилген свидетельство, аккредитацияңыздар бар экен, лицензияңыздар бар экен. Мына билим берүү министрлигинен берилген лицензия бар экен. Анан бул жерде дагы айтып атасыздар, кошумча бир окуу лицензиясын берилиш керек дегенде. Эмне үчүн ушул кезге чейин алар сиздерге ушундай эскертүүнү беришпеди? Анан эмне окуучулар бүткөндөн кийин келип туруп мындай аттестат берилбейт деп атышат. Көйгөйгө туш болуп атабыз. Мен эми буга чейинки айтылган маектеримде берген жоопторумда расмий түрдө жооп берсем, азыр Каныбек Капашевичте расмий эмес тилде жооп бергим келип атат да. Бул мектептин көйгөйү жөнүндө ар кандай билим берүү жана илим министрлиги жалааларды, мыйзамсыз иштерди, ар кандай калп маалыматтарды таратып келишти. Биз буга чейин ата-энелер чоң ишеним менен күтүп атканбыз. Урматтуу Каныбек Капашевич, мен сизге жеке кайрылуум. Бул мектеп жеке менчик мектеп 2021 жылы ачылган экен. Бул мектептин мүдүрү Кубаева Мадина Борисовна экен. Азыр эми президенти Садыр Нуркожоевичтин жеке менчиктерди, жеке бала бакчаларын көбөйткүлө, ошолорго колдоо көрсөткүлө, мамлекетке кандайдыр бир болсо дагы жардамы бар деп атат. Анткени билесиздер, көп мектептер биздин мамлекеттик мектептерде орундар жетпейт, балдарыбыз өтө көп санда окуйт. Мына ошондуктан бизде жеке менчиктер, мектептер дайыма жардамга келет. Урматтуу Каныбек Капашевич, сиз эми ушул билим берүү министрлигине келгенде биз абдан сүйүндүк элек, сизди жаңы реформаларды жаратат деп. Бирок сиз реформаны ушул эмнегедир 84 баладан чыркыратып туруп баштадыңыз. Реформаны сиз бизге бир жаңы долбоорлор менен, жаңы бир жаңылануулар менен баштасаңыз жакшы болмок эле. Мынакей сиз жаңылануун, ошол реформаны жаныңызда жүргөн, ошол бүгүнкү күнү сиз бизди күнөөлөп аткан, документациясы туура эмес, лицензиясы жок деп аткан, кызматына өтө көңүл кош кайдыгер караган сиздин кызматкерлериңизден баштасаңыз болмок. Муну эми жылдын аягында баштабай, жылдын башында баштасаңыз болмок. Анткени ушул көйгөйдүн баары мынакей ич ара өзүңүздөрдүн араңыздарда кызматкерлердин кайдыгерлигинен келип чыгып атат. Кайдыгерлигинен келип чыккан көрүнүш. Эгерде мектеп мыйзамсыз иштесе, эмнеге сиздин кызматкерлериңиз, билим берүү кызматкерлери бунун иш окуу планын бекитип беришет жыл башында. Жыл башында эмнеге окуу планын бекитип бересиздер дагы, жылдын аягында учкун басмаканасына балдардын аттестатын басып чыгарууга буйрутма бересиздер. Эгер мыйзамсыз болсо,
сиздердин кызматкерлердин анда кылган жасаган иштери мыйзамдуу болобу? Ага бул биздин ата эне жана 84 бала күнөөлүү эмес да. Ал сиздердин күнөөңүздөр, сиздердин катаңыздар. Ал эми мынакей бүгүнкү күндө мыйзамсыз деп сиз ооз эки түрдө